Саламатсыңарбы? Баарыбыз билгендей эле арабызда өзгөчө адамдар көп. Ошол өзгөчө адамдардан бир нечесин мен силерге айтып кетмекчимин. Кытайда 31 бармактуу бала төрөлдү. 16 бармак колунда болсо, 16сы бутунда. Анкон аттуу 3 айлык баланын ата-энеси мындай болушунун алдын ала чочуп жүрүшчү. Себеби Анконун апасынын кошумча бармактардан ооруп келген жана Шэньчжэнь ооруканасына көп эле жолу кайрылган. Шаар ооруканасы окуунан докторлордун айтымында хирургиялык операция бала үчүн оор болушун белгилеп кетишкен. Закру өтө назик сөөк менен төрөлгөнлүгү үчүн анын буттарын алейин деле жашап кеттүү максатына кесип алышкан. Азыр Зактын жаш 26-та, көрүнүшү аябай жакшы. Өзүнүн назиктигине карабай бодибилдинг менен машыгып келет. Америкалык түгөлдөр Кенни жана Бобби Маккегилер 1997-жылы 7 эгиздүү болушкан. Мындай көрүнүш дүйнөдөгү эң көп жана ийгиликтүү төрөлгөн эгиздер деп эсептешкен. Эгиздердин аты Кенни, Бренди, Натан, Джоэл, Келси, Натали жана Алекс. Кенни жана Бобби 7 эгизди бирдей сүйүп жашоонун ооругуна карабай чоңойтушту. Маккеги эгиздери 2015-жылдын 19 ноябрында «Жетөөсү асмандан» деген наамга конуп 18 жаштары каршы алышты. Ирандык Арат Хасейн 2 жашар экендигине карабай интернет жылдызына айланды. Арат 9 айлыгынан баштап акробат трюктарын жасай баштаган. Аны байкаган ата-энеси видеого тартып интернет баракчаларына жүктөп башташат. Арат жасаган акробат трюктарын көпчүлүк улуу жаштагы адамдар аткара албашы анык. Япониялык Ивао Хакамада жашоосунун 48 жылын түрмөдө, анын 34 жылын жалгыз камерада өткөргөн. 2015-жылы Хакамаданы күнөөсүз деп таап азаттыкка чыгарышкан. Соттун туура эмес өкүмү себеп жашоосунун көп убактысы темир артында өттү. Азыр Хакамаданын жашы 79-да. Азаттыкка чыкса да анын духовный эркиндиги тепчеленгени анык. Албетте. Индиянын Карнатака штатындагы айылда 30 жаштагы Пакриппа Хунагунди акыркы 20 жыл ичинде күнүнө 3 килограммдан кирпич жей баштады. Джек Слейгер Оптимо шаарындагы орто мектепте окуган 14 жашар бала 2 жашынан баштап бодибилдинг менен машыгып келет. Акыркы 2 жылда чоң стаждуу спортсмендерге караганда чоң ийгиликтерге жетишкен. Өзүнүн 2 эсе оор салмактарды көтөрүп дүйнөлүк рекордду койгон. Бул 80 жаштагы ирандык Аму Хаджин, Фарс провинциясынын айыл четинде жашайт. Бул адамдын таң калыштуу жери акыркы 60 жылда бир дагы жол жугунган эмес.